Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Анда эмесе сабагыбызды жаркын маанай менен баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы улуттук баш кийимдер. Бүгүн сабакта улуттук баш кийимдердин аталыштары менен таанышабыз. Баш кийимдер кандай болуп бөлүнөрүн жана алар эмнеден жасалаарын билебиз. Улуттук баш кийимдер боюнча маалымат алабыз. Кыргыз элинин баш кийимге болгон мамилеси кандай болгонун билебиз. Улуттук баш кийимдердин колдонуш өзгөчөлүктөрүнө токтолобуз. Кыргыз элинин баш кийими эки топко бөлүнөт. Аялдардын баш кийими, эркектердин баш кийими. Эркектердин баш кийими: тебетей, калпак, Тебетей кыргыз элинин салттуу баш кийимдеринин бири. Ал суусардын, сүлөөсүндүн, түлкүнүн, кундуздун жана башка баалуу аң терилеринен тигилген тегерек баш кийим. Тебетейдин тышы адамдын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап тигилет. Мисалы, кара, күрөң тыш тебетейлер улгайгандарга, кызыл, жашыл, көк кездеме тыш жаштар кийүүгө ылайыкталган. Ичине кебез менен жүн салынып шырылат тебетей. Баалуу башка кийимден башыбызга киели, алмаштырбай кирдетпей аталар кийген тебетей. Кийинки калпак. Ак калпагын кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын, ак кар баскан тоолордо ак нурундай жылдыздын. Кыргыздын калпагы ата бабалардан бери келе жаткан баш кийим. Ал ак кийизден жасалат. Калпактын кыюусунун түзү жаш өзгөчөлүгүнө жараша болот. Кийинки аялдардын баш кийимдери. Аялдардын негизги баш кийимдерине бул элечек, шөкүлө кирет. Балпа ишып энелер, суйка ишып жеңелер. Элечекти кийишсе, перилерге теңелер. Элечек аялдардын баш кийиминин бир түрү. Ак кездемеден тегерете кат-кат болуп оролгон аялдардын бул баш кийимин баш кеп, сала коймо, ээк алмай, астыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал сыяктуу негизги түрлөрү бар. Шөкүлө. Ак шөкүлө айчүрөк, аккуу болуп барыптыр, сызып учуп асмандан семетейге жагыптыр. Шөкүлө конус формасында тигилген кыргыздын кыз келиндеринин элдик баш кийими. Өтө кооз. Аны күйөөгө аттанган кыз ата энесинин төрүнөн кийип чыккан. Улуттук баш кийимдер. Кыргыздардын эң ыйык буюму бул баш кийим болуп эсептелет. Кыргыздар аларды абдан ардакташат. Жерге, тепсендиге таштабайт. Аны тегеретип ойнобойт. Атасы баш кийимин баласына гана берет. Эч кимге белекке бербейт. Адам отурган отургучка койбойт. Эми ушул берилген текстке карата суроолорду көрөлү. Кыргыздардын эң ыйык буюму кайсы? Кыргыздардын эң ыйык буюму кайсы? Кыргыздар эмнени ардакташат? Кыргыздар эмнени ардакташат? Кайда таштабайт? Ким баласына гана баш кийимин берет? Ким баласына гана баш кийимин берет? Аны кайда койбойт? Эми берилген суроолордун жоопторун көрөлү. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийим. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийим. Кыргыздар баш кийимди ардакташат.
жерге, тепсендиге таштабайт. Жерге, тепсендиге таштабайт. Атасы баласына гана баш кийимди берет. Атасы баласына гана баш кийимин берет. Аны адам отурган отургучка койбойт. Аны адам отурган отургучка койбойт. Эми ушул берилген текстке боюнча дагы бир тапшырма. Көп чекиттин ордуна керектүү сөздөрдү коесуңар. Көп чекиттин ордуна керектүү сөздөрдү коесуңар. Кимдердин эң ыйык буюму баш кийим? Кимдердин эң ыйык буюму баш кийим? Кыргыздар эмнени абдан ардакташат? Кыргыздар эмнени абдан ардакташат? Кайда таштабайт? Кайда таштабайт? Аны тегеретип ойнобойт. Атасы баш кийимин кимге гана берет? Атасы баш кийимин кимге гана берет? Кимге белекке бербейт? Кимге белекке бербейт? Адам отурган кайда койбойт? Адам отурган кайда койбойт? Эми берилген суроолорго жооптор. Кыргыздардын баш кийимди, баш кийимди. Жерге, тепсендиге, баласына, эчкимге, отургучка. Силер менен балдар бүгүн кыргыздын улуттук баш кийимдеринин негизги гана баш кийимдери менен тааныштык. Демек, кыргыздын баш кийимдери экиге бөлүнөт экен. Аялдардын баш кийими жана эркектердин баш кийими. Балдар, бүгүнкү сабак ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Салам, Дарина. Салам, Севлан. Сен кандай улуттук кийимдерди билесиң? Ой, мен көп кийимдердин аталышын билем. Айтып берчи. Баш кийимден калпак, тебетей, элечек, шөкөлүү, топу, жоолукту билем. А сенчи? Мен дагы билем. Чапан, көйнөк, чиптама, былдымчы, масы, ичик. Калпакты эмнеден жасайт? Калпакты кийизден жасайт. Элечекти кимдер кийет? Элечекти байбичилер кийет. Севлан, ичик эмнеден жасалат? Ичиктин жасалышы ичик азынын тересинен жана сырты тукаба менен капталат. Дарина, шөкөлөнү кимдер кийет? Шөкөлөнү жана тупону кыздар кийет. Масы деген эмне? Масы бул үйдө кийилчү бут кийим. Масынын сыртынан көлөч кийилет. Севлан, сен кийимдерди жакшы билет экенсиң, азаматсың. Сен дагы. Севлан, саламатта бар. Саламатта кал, көрүшкүнчө.